Анан абдан көп мындай ыплас нерсе жасагандарды сиз айтып бердиңиз. Азыр ошолордун үстүнөн арыз жазып, эми жагдай өзгөрүлдү да. Азыр айтып атабыз, баарыбыз оттепель болуп атат. Сизге басмырлаган тергөөчү менимче Теңир Борубаев деген иштеп атабы дагы эле? Дагы эле иштеп атат баягында. Ошонун үстүнөн арыз. Ошол эле Сейитов деген дагы эле башкарманын БШК, ошолордун баардыгы эле иштеп атат да. Жок, азыр ошонун үстүнөн арыз жазып, жоопкерчиликке тартканга аракет кыласыз? Биринчи инстанциядагы сот. Биринчи райондун соту. 1 май. 1 май соту. Ал эми аркасында куратор турганда, президент айткандай, пистолети менен. Ошондуктан ошондой чечим чыгарды. А экинчи инстанция эч кандай уже ташриф кеткенден кийин биринчи инстанцияны колдоп берип атпайбы? Эмне себептен? Значит, ал жерде сот системасында ошон кишилер отурат да. Ошондуктан азыр эми жогорку сотты көрөбүз, ал жака кассацияга бердим. Каерге чейин адамдар отурат? Канчалык биздин сот системабыз, вообще судопроизводство системабыз канчалык чириген? Кеп ошондо болуп атат да. Ошондо. Мисалы мен буну так айта алам, что биздин судопроизводствобуз экинчи инстанцияга чейин чирип бүткөн деп мен ачык эле айтып атам муну. Чирип бүткөн. Ошону айтам да, ушул ар бир бийликте иштеп жүргөн аткаруучулар, Бакиев, Атамбаев азыр деле иштеп жүрүшөт. Любой бийликтин заказын кылып жүрүшөт. Ошол да. Менимче ушул аткаруучуларды толук кандуу жоопко тартсак, эртеси күнү кайра бир мыйзамсыз иш жасаган бийлик жетекчиси келсе, уже аткаруучулар ойлонуп калат. Эртең биз жазага тартылып калабыз, кой деп баш тартат адам. Себеби деген мындай да, эгер ошол аткаруучулар астынан тартып үстүгөнө чейин бүт барды таза жоопко тартылбаса, коом да ишенбейт реформа болуп атканыначы. Ооба. Коом да ишенбейт. Ошону айтып атпаймынбы, мүмкүн сиз өзүңүздүн ишиңиздин мисалыңызда ошону ишке ашырып, до конца барып, может быть, бир прецедент кыласызбы деген ойдо болуп атам. Жок, мен өзүм азыр ошого жогорку сотко чейин кетип атпаймынбы. Ошого чейин кетип атпаймынбы. Анан жанагы эмени айтып атпайм, башкы прокуратурада менин арызым 1 жылдан бери жатат го. Жанагы мен муну силерге да ачык айтып атам. Жок, токмок боюнча эмес. Ташиевдин үстүнөн жазганмын, узурпация боюнча. Үч бутак бийликтерди узурпация кылып алды, узурпациянын эмеси менен кылмыш кылган үчүн, узурпация кылган үчүн муну жоопко тарткыла деп жазганмын да. Ташиевдин үстүнөн жазгам 1 жыл мурун. Алар азыр айтып атат, азыр эле кеткенден кийин чыгып атасың. Жок, 1 жыл мурун Махровый болуп күчүндө турганда жазганмын аны. Турат ошол генеральный прокуратурада жатат. Жазгансыз да. Жазганмын, ооба. Ал дагы аны мага жооп жөнөттү, анан мен ошондон кийин мен айттым да, бул жөн эле убактымды, нервимди кетирет экен. Мүмкүн азыр кайра жазыш керек. Жазыш керек, азыр эми көрөбүз да. Анан кийин анын эмесине мен ойлойм да, аны кайра жазып бериш ал проблема эмес. Соңку суроо УКМК боюнча, УКМК кызматкери катары ушул УКМК идеалдуу вариантта кандай болуш керек? УКМКны эч кандай реформа кылыш, анын ишини өзгөртө албайсың. Себеби деген бул 1000 жыл деген тарыхы бар бул спецслужбанын иши. 1000 жыл деген эң бир древний профессиянын бирөөсү. Анын мындай иштөө методдору бүткүл дүйнөдө независимо был социалистическийби, капиталистическийби же там диктаторскийби же мындайбы, алардын баардын метод иштери бир эле. Ал жагынан эч кандай реформа кыла албайсың. Андай. Бул жерде эң идеальный болуш үчүн алар определенный рамкага коюлган. Мыйзамдын рамкасында иштеш керек. Мыйзам талаасында иштеш керек. Ошондо анан идеальный спецслужба болот. Чектеп турат. Себеби деген анын негизги чектегени баягы мыйзам талаастан чыгып кетпесин, анан кийин негизги мыйзам коюлган талап алардын үстүнөн. Бул элди коргошко, мамлекетти коргошко, мамлекетти элдин өнүгүп өсүшүнө жумшалат ал. Bir группанын кызыкчылыгы үчүн эмес, же болбосо bir коомдун bir четиге иштеген неме болбош керек. Ал мыйзамдантып жазылган эмес, алардын функциясынантып жазылган эмес. Ал жерде жазылып турат, мына конституциянын эместе, что мамлекет
жалпы мамлекеттин органдары жалпы коомдун кызыкчылыгына иштешке тийиш деп турат ал жерде. Вот ошондо жазылып турат. Бүт барды закондордо жазылган бардыгы. Бардыгы өзүнүн максатына ар бир мекеме мамлекет жалпы ар бир мамлекеттин органдары мыйзамда жазылгандай ошол эменин мыйзам талаасында бардыгы өздөрүнүн функциясын аткарса, ошондо идеальный общество болот. Ошондо бир эле УКМК эмес, жалпы биздин коомубуз, мамлекетибиз идеальный болот. Мыйзамдуу мамлекет. Мыйзамдуу мамлекет дегендин принциптери бекеринен эмес. А биз эмеде конституциябызда биринчи эмеси деле жазганбыз да. Бул деген конституция деген бул эмне? Бул элдин бир мамлекеттин элинин кыялы да. Моундай мамлекет курабыз деп кыялданат. Ошону конституцияга жазат. Ошо биринчи беренесинде жазылып турат. Значит, демократиялык болуш керек, мыйзамдуулук болуш керек, адилеттүү болуш керек. И так деп туруп бир 5 эмеси менен кыялын жазган ошондо. Мамлекетибиз ушундай болуш керек деп. Аны биринчи статьясын эле карасаңар, элдин кыялы мамлекет кандай болуш керек экени жазылып турат. Бирок мисалы үчүн Камчыбек Ташиевдин эң биринчи жасап аткан кадамдары негизи ниеттери туура болчу да. ОПГны жок кылам, паракорчулукту жок кылам, жоопкерчиликти көбөйтөм, жанагындай. Ошондой ниеттер менен келаткан да, чын айтканда. Бирок кайсыл жактан ошентип буруп кетти да башка нукта. Жана мыйзамсыз жолго кайсы жактан түшүп. Пендечилик да, пендечилик. Анан бандиттин методу менен болбойт да. Коррупционердин методу менен болбойт да. Түшүнүп атасың. Туура. Мыйзам талаасында кылыш керек да. Мен айтып атам, адилеттүүлүк бул мыйзамдуулук менен эле бирдей. Экөө бир барабар. Мыйзамдуулук, адилеттүүлүк бул тере мыйзамдуулук. Вот ошондон адилеттүүлүк болот. Ошондуктан идеальный боло турган болсо ошол жанагы идеальный боло турган болсо жанагы конституция бар бу жерде. Биринчи беренесте жазып турат демократическая. Ооба, мен жатка билем. Демократикалык, мыйзамдуулук, светтик, адилеттүүлүк, социалдык мамлекет. Кыргызстан ошондой мамлекет болуп саналат деп жазылган. Вот сен өзүңдүн сурооңо өзүң жооп бердиң. Идеалдуу деген ушундай болуш керек. УКМК дагы демократиялыкка иштеш керек, мыйзамдуулукка иштеш керек, социалдыкка иштеш керек. Жанагы сен айткан 5 принципке иштеш керек. Ошондой эле медицина ошондой болуш керек, президент ошого иштеш керек, Кабмин ошого иштеш керек, Министерство обороны ошого иштеш керек, милиция, прокурор бардыгы ушул багытта иштеш керек. Ушул багытты эме кылып, ал болсо конституция бардыгы жазылган. Кандай кылып ошол кыялданган мамлекетти түзөбүз. И бүт закондордо ошентип жазылган. Ошондуктан идеальное общество, идеалдуу коом бул мыйзамдуу коом. Ошондон адилеттүүлүк болот, социалдык болот, ошондо өнүгүү болот и так далее. Ошондон анан кийин инвестор дагы ишеничтүү келет. Себебин берди мыйзам иштейт. Договор түздү, могу мыйзам дегенде. Бардыгы аткарылат. Сот көз карандысыз аткарат. Прокуратурага жалоба этсең, ал көз карандысыз мыйзам чегинде чечип берет. Ошондон анан кийин бүт бардыгы определенный так болот да. Мыйзам так жазылган да. Ошондуктан мыйзам любой иш кандай бүтүшүнү мыйзам менен уже билип койсо болот кандай бүтөт. Эмет? А бул жерде өзүң барып туруп эмне болуп бүтүшүнү билбейт да адамдар. Ошонун бардыгы наразы болуп аткан ошонун да. Мисалы сотко бүт эле бардыгы наразы. Прокуратура жабыркаганда наразы, арызданганда наразы. Бардыгы эле наразы да, там и эме болгондо наразы. Обвиняемый болгондор да наразы да. Күнөөлөнгөн адамдар да наразы. Бардыгы наразы. Себеби бүт бардыгы мыйзам талаасынан чыгып кеткен. Адилеттүүлүк жок. Любой жагы жок. Туура сөз, сонун сөз. Сизге чоң рахмат. Келечекте сизге ден соолук, Аяш апабызга ден соолук буйруса, мен ойлойм, эртеби кечпи мамлекетибиз, коомубуз ушул мыйзамдуулук мамлекетке тете болобуз. Менин тилегим эле, каалоорум эле, жанагы биздин конституцияда биринчи беренесте жазылган кыялыбызга жетели бардыгыбыз. Ооба, камсыздайлы кошо. Камсыздайлы ошон бардыгыбыз биригип, бөлүнбөй жарылбай, мыйзамдын алкагында жакшы ниеттерибиз менен туура айтасыз.
ошого жетели деп. Бир болсок бар болобуз. Бир болсок бар болобуз.